Демек ошо балдарыбызга дагы ушул садака беришти үйрөтүшүбүз керек да. Эгер балдарыбызга садака бергенди үйрөтпөсөк, анда эртеңки күндө биз кичине мындай бир балдарыбызга туура эмес тарбия берген болобуз. Бул жерде бир хадис келет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өчпөс садакаты жария 3 дейт да. Ошонун 3-үчүсү ауладин салиха, жакшы баланы тарбиялап кетүү деп. Аны алымдар жазат экен да. Бала төрөтүп койду, жашатып койду. Эми ал баласы такыба болбосо, ошол атага сооп жетип турабыз. Жок, баласы такыба болбосо, Кудайдан коркпогон бала болсо, келме билбеген, намаз окубаган, жанакы нерсе кылбаса, ошо өтүп кетсең, өлүп калсаң, аркаңан анын сооптору жетпейт экен. Ушундай экен. Демек баланын негизи максаты эмне экен? Ошо баланы турбат тарбиялаш да турабы? Бала төрөтүп коюп эле, алтыным жаркыным деп коюп эле, аны жакшы окууну окутуп коюп эле, анан жакшы эле катыштырып коюп эле, англис тилин билгизип коюп, борьбага катыштырып коюп, бокска катыштырып коюп эле, балаң, мына эркек балам чоңуп келди, мен эркегим дей берсең, ал бир имандан ысыз билбесе, анда анын пайдасы жок калат туугандар. Ошо жерден некен садака бергенди балдарга үйрөтөлү, аялыбызга да үйрөтөлү, балдарыбызга үйрөтөлү, анан кийин өзүбүз да көп садака берүүчүлөрдүн катарында бололу.